Мен Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов боломун. Бүгүн 2018-жылдын 16 апрель күнү мен жана Садыр Жапаровдун иши боюнча жабырлануучу деп табылган Каптагай Эмилбек Саламатович Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна Садыр Жапаровдун күнөөсү жок, актап бергиле деп көзөмөл иретинде даттануу менен кайрылды. Анткени мына Эмил Саламатович дагы өзүнүн арызында жазып жатат. Мен ушул убакытка чейин бардык соттордо болдум. Эч бир сотто Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденген жок. Ошондуктан аны актап бергиле. Биздин саясий көз карашыбыз эки бөлөк. Бирок менин адамдык сапатым күнөөсүз адамды күнөөлүү деп айтууга жол бербейт. Ошондуктан менин атымы анын ишинде колдонбогула, анын күнөөсү жок, актап бергиле деп кайрылып жатат. Мен дагы бардык далилдерди келтирип, бүгүнкү күнгө чейин Садыр Жапаровдун иши боюнча бир дагы далил жок болгондугуна байланыштуу 1-Май райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарып, актап берүүнү суранып, сотко кайрылдым. Эмнеге кеч кайрылдыңыз? Көп эле убакыт өттү. Көп эле убакыт өттү. Себеби мына өзүңүздөр билдиңиздер, эгер мурда биз кайрылганыбызда бир эле адамдын буйртмасы менен каалагандай өкүм чыкмак. Бүгүнкү күндө жаңы дайындалган президентибиз бардыгы мыйзам чегинде болот, бардыгы мыйзамдын талабына ылайык болот дегенине биз ишенип туруп, мыйзамдын негизинде Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок. Ошондуктан бүгүн кайрылып жатабыз. Эстетип койсоңуз, 1-Май райондук анан Бишкек райондук шаардык сотунун чечимдери кандай чыккан? 1-Май райондук сотунун өкүмү боюнча Садыр Жапаровду Эмилбек Каптагаевди барымта калууну уюштурду деген берене менен 227-статья 30-статья аркылуу 11 жыл 6 айга эркин ажыраткан. Бишкек шаардык соту жок, конфискациясы жок. Бишкек шаардык сотунда күчүндө калтырып койду. Бирок Бишкек шаардык сотуна барганыбызда бардык чакырылган күбөлөрдүн бардыгы Садыр Жапаровдун күнөөсү жок деп дистерди дагы бердик, аларды дагы көңүлгө алган жок. Ошол эле бир эле адамдын буйругун аткарышып, ошондой өкүмдү күчүндө калтырып коюшту. Жогорку сот дагы дайынданды күндө, бүгүн арызы. Бүгүн бердик, мына сүйлөштүк. 4-күнү жогорку сотко жөнөтүлөт деди. Анан ушу жогорку сотко баргандан кийин качан болушун дайындайт. Аны дагы өзүнчө кабарлайбыз. Мен ишенип туралы акыйкатты чыгып. Үмүт кылайлы.